Assalamu alaikum туғандар, қандайсыздар? Талас облысы Манас районы тұрғандары. Манас районы Покровкада там сатыққа шығып жатады. Сіздер көріп тұрғандай, ушул жашыл дарбаза. Бұл жердің мекен жайы бұл Улиска көчөсү Покровкадағы. Бұл Улискан көчөсүнүн ошону ортосу болуп калат экен туғандар. Улиска көчө кириш үчүн туғандар главный трасса Покровкага кирип атканда Централи мечитке бир көчө жетпей эле кайрыласыздар. Башында Улиска деп жазылып турат тугандар. Ошо көчөдөн кирип ушул жакка келсеңиздер болот. Анан бул жака дагы центрге чыгып кетсек болот экен тугандар. Бул ошондой центр менен бул чоң жолдун ортосу болуп калат тугандар. Бул ошондо Улиска көчөсүнүн бул там этегинде жайгашкан экен да. Азыр кирип тааныштырабыз, толук маалымат беребиз, шарттарын көрөбүз. Общий аянты 30 сотик экен бул тамдын. Жакшы жерге жайгашкан экен өзү да тугандар. Тыныч жерде. Бул жерде эки ход бар. Мына главный дарбаза, анан огородко кире турган өзүнчө дагы ход бар экен. Трактор менен кире турган тугандар. Бул жак огородто да кенен бул жакта. Келе турган жолду түшүндүрдүм тугандар. Азыр эми ичине кирип дагы толук тартабыз. Мынакей кызыл кирпичтен бул жакта ошо огородто да кенен экен. Ошо башкалардыкына караганда чоң экен да, 30 сотик тугандар. Сарайы да бар экен, үйүнө суузу бар, условиясы бар, багы бар экен бул жагында. Өтө сонун экен тугандар. Ошо огородко кире турган бул жакта өзүнчө дагы ход бар тугандар. Трактор. Тегиз экен бул жак. Анан там аркасында ушундай кенен да местасы бар экен. Бул жерге ушул жинап кое турган бир навес бар экен да. Отун жинап кое турган навеси бар экен. Бул жагында озо багы бар экен. Анан очок канасын көрүп атабыз. Навес бул жакта. Навеси жакшы экен тугандар. Анан гүл тегип кое турган ушундай жерлерди лайыктап коюпту, сонун кылып. Стойкалары ушундай турбадан жакшы. Очок кана даяр экен бул жерде. Бул жерде суу бар, бул жерде таза суу бар экен. Суу чыкпай калат көбүнчө неме болгондо, көбүнчө элдердики. Биз ошол кезде да тереңдетип басып, андан кийин токтобой калганда уже суу постоянно болот. Бул солуп калса, неге солубайт экен бул жакта, демек элдики солуп атса, ошо жакшы экен да. Үйгө да суу кирген, Үйгө да суу бар. Бул жакта эмне бул? Склад го дейм, Бул жак сарай. Нар жак сарай. Баары калат, керектүү инструмент, немелерди алып кетебиз. Керектүүлөрүн, казан-пазандарды алып кетебиз. Калган инструмент кое турган эмен баары калат. Берин баары жаңы жабылса керек, ошо жыгачтары да баары жаңы экен, шифрлардын баардыгы жакшы экен. Ар жагында да бир комнатасы бар. Бисмилля. Бул жакта да чакан комнатасы бар экен. Погреб барбы? Погреб бар, ичи полка бүт жасалган. Полка солкасы бар бул жерде. Ошоно жердин баардыгы асты бүт погреб. Жакшы. Бияк бети, могу жер бул жерге чейин мындай Чуңкур эле да. Чуңкур эле ачып көрсөк да болот. Свет жокко көрүнбөйт экен. Жакшы экен ичи. Таза түбү бетондолгон, таза экен. Бетон. Полкалар да бар экен. Полкалар бүт бар, могу 3 катар полка. Бияк бетинде полный төрү дагы эме үчүн. Жакшы экен анда условиясы. Бул жагы да стяжка экен жакшы. Биягы да стяжка экен бүт жак. Кийинки жагы сарай да, четкизи. Сарай склад. Чигенен пой байлап неме кылганга да болот. Ичи да кенен экен жакшы. Кийинкисичи? Кийинкиси ошо экөө бир эле. Экөө бир эле экен. Немени алып таштаган. Бул жерде бак бар экен. Жакшы. Анан тегерегин баары тозулган экен, мал кирбейт экен эч кандай. Кыжалат жок экен бул жакта. Суу бул жакта сырттан да чыгат экен, үйгө да кирген бул жерде. Шлангы кош коюп, ушул сырттан ала берсеңиздер болот экен да. Тоңбойт, жакшы экен. Бул жер эмне эле? Бул жерде тапчан кылсак бул деп неме кылып атсам, Ошого ылайыктуу экен, как раз. Эми алган киши келип тапчан кылып алабы, өздөрү каалаган нерсесин кылып алат экен да. Склад кылып алабы дагы өзүнчө. Тапчан кылабы. Бул жер жакшы экен, брусчаткадай болуп калыптыр да. Колго эле коюп неме кылганбыз. Навес шифрдан экен, жакшы. Эми бисмилла деп үйгө киребиз азыр. Бисмилла, үйгө кирейик. Киргенде эле мына көрүп турабыз. Эшиктер аябай жакшы экен, комнаталар көп экен. Оң жактан баштасак,
киргенде эле байкадык, кафелдер экен астында бул жакта. Өтө сонун кафелдер, тайбей турган. Аябай жакшы. Бул жакта ушундай кафел экен. Анан душевой бул жагында туугандар. Киргенде эле бул жерде кол жууа турган раковинасы бар. Дуалды көрүп турабыз, баары кафелден сонун. Актап сырда отурбайсыздар, негизи кафел жакшы. Ушундай жерге. Үстү пластик, ушундай почти бардык комнатанын бардыгы эле пластик экен. Анан печке ушул жерде. Ушул жерден от жагып, мына үйдүн баары жылыйт буюрса. Ушул жерден тамак пиширип жесеңиздер болот экен. Азыркы учурда кир жууп атса керек, анан кичине шум болуп атат. Ушун баары калат экен туугандар үйдө. Кала турган нерселер көп да. Бул душой, душка. Айрыштон аябай чоң экен, көрүп тургандай. Бул душой жагы бийик кенен экен. Анан идиш жуам десеңиздер, өзүнчө дагы ушундай идиш жуугучу бар бул жагында раковина. Анан газдар көрүп атабыз, булар калат газдар. Жакшы вытяжкасы бар экен. Ошол. Кийинки жагына барсак, бул жагы кухня туугандар. Көрүп турган баардыгы калат туугандар. Негизи алып кете турган берде ошо морозильник кетет, телевизор жана журкан төшөктөр кетет экен. Анан калган көргөн нерсеңиздердин баары калат туугандар. Ошонун баары идиш аяктар да кетет. Анан калган көргөн нерсеңиздердин баары калат. Ушундай булар калат экен. Кухняда жак экен. Бул жагы айнек. Айнектен ошо сыртты көрүп отурабыз туугандар бул жерден. Ошо телевизорлор турат бул жерде. Ушулар да калат экен туугандар. Эми кийинки комнатага өтөбүз. Дуалды көрүп атабыз туугандар. Дуал аябай калың экен, 50ден нары экен бер жагы эле көрүп тургандай. 60 туугандар. Даже 60, мурунку дуалдар да. Азыр мына көрүп атам, эшик ысык болуп атканда бул жак салкын экен аябай эле. Мына бул зал, чоң зал бар экен бул жакта. Бул чоң телевизор кетет бул жактан. Анын калаган баары калат. Бүт парбой. Айнекти көрүп атабыз. Айнектин негизи баардыгы эле жыгачтан. Эшиктер кандай болсо ошо айнектерди ушундай материалдан жасалган экен. Жакшы материалдар жыгачтан. Бул жагы натыжной үстү жасалган туугандар. Кийинки комнатасын. Бул жагы да түп-түз кирген болсок, спальня экен бул жагы кенен, чоң спальня, чоңдорго. Кухнядан ошо айнек бар экен, көрүп отурганга. Көрүп отурганга. Парбой. Жакшы. Кийинки комната барсак, түз киргенде бул чакан, бул жерде спальня болсо керек, детский кылабыз, взрослый кылабыз, эки спальня бар экен бул жакта. Үстү пластик, обойлор жасалган. Полдору. Кийинки комната. Бул жагы эле зал экен да. Ушундай сыяктуу. Зал кызда болот, спальня кызда болот экен, кенен экен да бул жагы. Үстү пластик экен бул жагы да. Но паластардын бардыгы калат. Ар бир комнатада паластар турат го, ошонун бардыгы калат туугандар. Эми келип эле мындай жашайм дегендерге жакшы да бул жерде. Негизи үй жакшы экен, комнаталар аябай көп экен. Бир аз эле өзүңүздөр каалаган нерсени өзгөртөм десеңиздер, өзгөртүп аласыздар, а так бардыгы даяр экен жашаганга. Бүт жакшы. Азыр мына үйдөн чыккым келбейт. Аябай салкын экен. Эшиктер да тийбеш керек, мунуку жакшы эшиктер экен. Но эки ачмай экен. Но көрүп аткандай, мына эшиктердин баары эки ачмай экен бул комнатадагы. Бардыгы бир свет. Душевой да жакшы экен да, бир көрсөтүп коеюн. Бул септиги негизи 7-8 метр экен да, септиги чуңкур болуп казылган экен туугандар. Мына үй менен тааныштык, тегереги менен тааныштык туугандар. Азыр телефон номери экранда жазылып турат. Да сүйлөшсөңүздөр болот. Анын негизи өзү мына тыныч жерде экен, жакшы жерде. Мындай центрга да чыгып кете турган жол бар бул жакта. Даже трассага деле мечитке барам десеңиздер, түпсүз эле ушул жол менен чыгып кетсеңиздер болот. Жумага барам десеңиздер. Өзү тыныч жерде экен. Центрдин любой тарабына мындай эле чыгып кетсеңиздер болот. Жакшы жерге жайгашкан экен. Телефон номери негизи ошо казакстанский номер коюп койдум, WhatsApp. Только ошо WhatsApp менен сүйлөшөсүздөр. Анткени ошо Казакстанда иштейт экен бул жак кожоюндары. Ошо WhatsApp аркылуу гана сүйлөшөсүздөр туугандар. Септиги үйдөн бир талай эле алыс экен, үстү да цементтелген, моор да чыгып турат экен, жакшы экен. Анын үй эмнеге азыр салкын десем, кышында жылуу дейт бул жактычы. Көрсө ушул бул жак плита турбайбы үстүчү. Анан ушуда плитанын үстүнөн керамзит жанагы таштар бар го күйгөн. Неме кылса да болот да.
да кошуп кийин бузуп алып Чакылып экинчи этажында жазап эки этаж кылып алса болот. анакей ошондой варианттар да бар экен бул жерде. Анткени бул жак плита болуп атпайбы сонун мурунку и то керамзит төгүлгөн үстүнөн жана күйгөн таштар. Алар аябай жылуу да, жылуулук берет да, сонун. Жай кызым болсо салкын. Болду, кызыккандар болсо алып калганга аракет кылыңыздар ушу тамда.